Саламатсыздарбы? Акырындан кошула бериңиздер. Саламатсыздарбы? Үмбеталиева Жылдыз. Саламатсызбы? Бүгүн бизде эфирде акысыз диагностикаларды жүргүзөбүз. Саламатсыздарбы? Мен баарыңыздарды көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Ушул эле сабактарды буюрса биз кайра эле YouTube каналына акысыз сабак катары чыгарабыз. Ошондуктан түз эфирге кошулуп жатканда сөзсүз түрдө биздин историяда калып кете турган адамдар болосуздар. Ошондуктан диагностиканы жакшылап сурооңуздарды даярдап чыгыңыздар. Азаматсыздар, сонун кошулуп жатышат бардыгы. Сонун күттүм дейт аябай. Саламатсызбы, саламатсыздарбы? Мен угуп жаткан болсом, сиздерден суранам. Плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Сонун жүрөкчөлөр келип атат. Азаматсыздар. Мен жакшы эле угулуп жатамбы? Мен бир аз акырын сүйлөгөн адаммын. Эгерде жакшы угулбай аткан болсо, катуураак деп койсоңуздар, мен ушундай мен диагностика жылы 2 жолу чыккым келет, суранам 2-нчи жолу. Хорошо. Диагностиканы азыр көрөбүз. Плюс белгилерин коюп башташты. Рахмат. Жакшы угулуп жатам, Рахмат. Разымын. Эми өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Ызаткан Жусупова. Мен 42 жаштамын. Азыркы убакта кванттык психолог жана мастер разбору болуп эмгектенип келе жаткан кезим. Бул мен кесибимди чындыгында ушунчалык жакшы көрөм. Анткени бул кесипти канчалык мен адамдар менен иштеп жана өзүмдүн жашоомду колдонгон сайын жашоонун ушунчалык, орусча айтканда, кыргызча айтканда деле айтсак болот, ушунчалык боектору, жакшы жактары ачылып, көрүнүп, мындайча айтканда, очкинин жашообуздагы очкилерди чечип, очкиси жок жашап баштайт экенбиз да. Кудайыма ушунчалык миң мертебе ыраазымын. Диагностика алыш үчүн эмне кылуу керек? Диагностика алуу үчүн сиздер болгон эле чын ниет кыласыздар. Мен ушул диагностиканы алайын, мага ушул диагностика туш болсун деп. Мен ушул диагностика туш болоюн деп. Анан биз сиздер менен түз эфирге чакырам сиздерди, андан келип кошулсаңыздар эле диагностиканы жасайбыз. Диагностика кандай болот? Диагностиканы сиздер кайсы запрос менен келсеңиздер, ошонун себебин табабыз биз. Түшүнүңүздөрбү? Анда эмесе баштадык. Бүгүн мен сиздерге максаттар жөнүндө айткым келди да. Анткени биздин жакында боло турган акысыз практикум 26, 27, 28 августта өтө турган практикумубуздун негизги максаты, максаттар боюнча, биздин эмоциялар боюнча жана акча жөнүндө болот тура. Биз азыр сиздер менен алдыбызга койгон максаттар боюнча диагностикаларды жасайбыз. Диагностикада биз эмнени билебиз? Диагностикада биз алдыбызга койгон максатка эмне тоскоолдук болуп жатат мага деген суроого жооп алабыз. Мисалы, бизнесмендер жөнүндө айтсак болот, анткени көпчүлүгүбүздө бизнес бар. Чоң бизнес болбосо да, кичинекей болсо да, азыр өзүбүздүн бизде азыр ушунчалык адамдар ар тараптан өнүгүп, бизнеске кызыгып, бизнес менен көп алектенип жаткан кезибиз. Ушунчалык чоң бизнеске чыгабыз деп аракет кылсак деле, канчалык ар тараптан аракет кылсак деле, мисалы базарда соода кылалы, же онлайн бир жерден магазинден, же ар түрдүү кылсак деле, чото болбой жатат. Эмнегедир болбой жатат. Көбүнчө бул бизге тоскоол, биздин жолубузду туруп аткан ар түрдүү нерселер болот. Биз азыр мини разбор сыяктуу эле жасайбыз диагностиканы. Сиздер акырындан баарын түшүнүп баштайсыздар. Дайыма биздин сабактарга катышып, биз менен чогуу жүргөндөр дагы ушунчалык түшүнүктөрү жакшы болуп, баары көп нерсени аябай жакшы түшүнүп, оңой максаттарына жетип калгандар дагы аз эмес.
Рахмат, ыраазымын. Келиңиздер, анда ким кайсы шаардан, ким кайсы жактан, ким кайсы айылдан чыгып атат, жазып койсоңуздар. Азаматсыздар, 56 адам кошулду. Сонун мен ар бириңиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Тоскоолдуктар ошо болуп жатат да дейт. Ооба, тоскоолдуктар болуп жатат. Ошо тоскоолдуктардын айынан биз жете албай жатабыз көп нерсеге. Эми азыр айтып отурсак, ушунчалык көп нерсени айта турган болсок болот. Анын үчүн 3 саат, 4 саат отурсак, вау, Санкт-Петербург бар экен. Сонун Россияда Instagram жакшы иштебейт деп көпчүлүгүбүз кыйналабыз. Вот каалообуз болсо Россиядан дагы чыгып жатышат. Бишкектен, Оштон, Жалал-Абадтан, Токмоктон чыгып жатышат азаматсыздар. Сонун Жалал-Абадтан. Саламатсыздар, Санкт-Петербургтан салам дейт. Салам Санкт-Петербург, саламатсызбы, азаматсыз? Канададан кошулаттыр бизге. Өзгөн районунун Кызылчарбай айылы дейт. Салам жалпы Бишкектен. Бишкектиктерге өтө эле повезло демекмин, анткени Бишкекте аябай мастерлер көппүз. Бишкектен, Ылайтала айылынан дейт. Мен айылда жашаган айылыбыздын аты Ылайтала деп айтылчу, Сайтала, Ылайтала деп коюшчу. Советтен Ылайтала, Сайталасы, Кангоргон айылынан болом мен. Санкт-Петербург, азаматсыздар, Южно-Сахалинсктен салам дейт. Сонун Көлдөн салам, Кадамжай, азаматсыздар. Сонун азаматсыздар, биздин элибиз чындыгында улуу тектин эли, улуу тектен келген адамдарбыз. Биз эч качан бөлүнбөшүбүз керек. Туура биз бир жерде төрөлгөнбүз, ошол жерде чоңойгонбуз, бирок биздин баары бир эле каныбыз бир эле жерден болот. Ошондуктан эч качан бөлүнбөгөнгө аракет кылыңыздар. Биз ушу бөлүнгөн жөнүндө кыскача айтып кетейин. Оштук, Төштүк, Аркалык, ушундай деп кичинекей кезинен ата-энебиз бөлүп келген. Ошондуктан биз дагы деле бөлүнө беребиз. Бул бөлүнгөнүбүз мынтип карап келгенде кыргыздар карасак баарыбыз тең эле бир тууганбыз. Чындап айтканда, дүйнө жүзүн карап келгенде деле баарыбыз тең эле окшошпуз. Биз эч качан бөлүнбөшүбүз керек. Биз канчалык бирөөнү кабыл албаган сайын өзүбүздү кабыл албаганыбыз болот. Биз бирөөнү бөлүп деле, ошону бирөөнү сындап деле, ошол нерсеге деле, любой негативге деле биз энергиябызды корото беребиз. Ошондуктан сиздерге кеңешим, эч качан бирөөнү жамандап, бирөөгө бөлүп, бирөөнү кабыл албай, эч качан энергияңыздарды коротпоңуздар. Ушундай нерселерге биздин ар бир ойлонгон нерсебизге дагы ушунчалык энергия кетет. Ошондуктан биримдүүлүккө гана чакырам баарыңыздарды. Келиңиздер, анда азаматсыздар, мен ушунчалык сиздерге ыраазымын. Дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Анда келиңиздер, кеттик. Диагностика деп жазабыз. Бүгүн көбүрөөк убакытты диагностикага бөлөлү. Ниет кылабыз баарыбыз тең, терең дем алабыз, демибизди чыгарып. Өзүбүзгө жана көпчүлүккө пайдасы тие турган адамга диагностика туш келсин деп ниет кылалы. Бирөөгө диагностика кылсак деле башкаңыздар өзүңүздөрдүн сурооңуздарга жооп ала бересиздер. Көбүнчө көпчүлүккө окшош боло турган адамды чакырабыз да, көпчүлүктүн суроосуна жооп бере турган адамды. Азаматсыздар, диагностика деп жазгандан баштап негедир мага 11-чи диагностика деп жазган адам келип атат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мамбеталиева Жылдыз. Жылдыз, сизди чакырам түз эфирге. Андан кийинкибиз Наргиза Work деген экен. Наргиза Нью-Йорк экен. Нью-Йорк. Наргиза Нью-Йорк даяр болуңуз. Нью-Йорк. Нью-Йорктон окшойсуз, э? Саламатсызбы, Жылдыз? Аябай күткөн болчу. Саламатсыз атканчы. Саламатсызбы, Жылдыз? Саламатсызбы. Нан болсаңыз керек эле. Мен Балчыдан Эң ысык көлдөн жазып атам. Чоң рахмат. Окшойт эле. Iya.
Трансформация курсуна катышсыңар беле? ооба, трансформация курсуна катышкам. Ошол курс боюнча азыр кайра кайталоо болуп узартып бергениңизге дагы чоң рахмат, ыраазымын. Аябай сүйүнүп кайра кайра окуп атабыз. Сонун трансформация курсу боюнча кандай сизде жеке оюңузду айтып өтүңүзчү? Мен трансформация курсум боюнча эң негизги результатым бул мен негизи тайэне тайтамдын колунда чоңойгон кызмын да, эрке кызмын. Анан өзүмдүн апам менен дайыма эже сиңдидей болуп чоңоюп калганбыз да эми. Анан ушул убакка чейин өзүмдүн мамамды такыр мама деп айткан эмесмин. Такыр эже, там атынан айтып, там Малько, Майрамкүл эже, өзүнүн аты Майрам, же Майрамынты Малаковна деп ушинтип такыр айткан эмесмин. Мына 33-кө чыктым. Ушул курска катышып, эми өзүмдүн апам менен мамиле түзүп, азыр мама деп айтканды үйрөнүп, мамама эркелегенди үйрөнүп, өзүмдүн апама апа болуп алгам да, мындай багып, жана курс үйрөткөндөчү, там финансовый жактан жардам берип, ушинтип. Азыр кайра апама эркелеп, ушинтип тамак ичем, тигини алып бер, муну алып бер деп үйрөндүм. Азыр кыздын как дочка эмеге статуска келгенди үйрөнүп атам да, мамам дагы өзү азыр апа болгонго үйрөнүп атат. Азыр такое ощущение, как будто мен жаңы төрөлүп, мени мындай бастырып, мындай акырын мынтип первые шаги ушундай болот го, ошого кадам таштап атканга жардам берип аткандай сезим болуп атат да. Ошо именно ошо курска катышам деп отпуска алып, 2-3 айга отпуска алып келгем да ушул. Именно ушул курска катышам деп, өзүм Россияда иштейм. Ушул апам менен болгон мамилемди түздөйүн деп, ушул курска катышам деп, ошо атайын бошоп, жумуштан бошоп келгем да, тынч отуруп катышайын деп. Бир азымын результатыма жетип атам буюрса. Апам эртеден кечке эркелеп атат, каалаган тамагымды жасап берип атат. Азыр эми уже кыз болгон статустага үйрөнүп атам да, как ребенок болупчу өзүмдү. Мурун эми небере, сүйүктүү небереси, ой тигинин кызы деп ошо тайта тайнем деле айтып эметип жүрчү. Эми азыр ошо мамамдын кызы болгондо эми үйрөнүп атам да. Аябай чоң ыраазымын сизге. Сонун эң башкысы ошол го, жана биринчи сабактын башында эле айтылат го, иерархия закону бул биринчи жашоодогу эң биринчи орун. Анткени иерархия законунда ошол ата атанын ордунда, апа апанын ордунда, кыз баланын ордунда болсо, энергия ошол жактан башталат. Ага чейин алабыз, машина керек, мага үй керек, мага тиги керек деп эле максаттарды коюп алып эле алдыга беребиз. Бирок жанагы немеде чуркаган бар го, эмне эле чыккан бар го, ошо. Ооба. Информациянын жакшы жери бүт баарын чекесинен ордуна коюп келебиз. Конечно, тоскоолдуктар болот аябай. Ооба. Срокту узартып, ушунчалык жакшы иштеп алыңыздар десек дагы успеть этпей калгандар болду. Это нормально. Так, мындай боло берет жашоодо. Бирок эң негизгиси силер айткандай ушул нерсеге жетейин деген ниетиңер менен катышып, ошон үчүн Россиядан атайын келип результат алыпсыңар. Бул сонун ниет. Ооба, чоң рахмат. Ооба. Көз каранды болот да. Сонун жок. Абдан кубанычтамын. Рахмат. Дагы чоң рахмат сизге, аябай чоң рахмат. Анан ушу диагностикага катышайын дегеним, ошол өзүм эне болгум келет да. Ушу 12 жылдан бери такыр боюмда болбой атат. Эми биринчи балдарым чарчап калган, төрөлгөндө элечи. Преждевременный роды болуп чарчап калган. Андан кийин такыр боюмда болгон жок. Гинекологиясы бүт жерден көрүнгөндө, акыркы жолу 2 жыл мурун ушу аябай күчтүү профессор айым айткан да, сеники бүт жакшы, сенин мээңде бир даба бар, сага чудо керек деп айткан да. Анан ошо 2 жыл чудону издедим, бизге окшоп орусча, кыргызча дегендер бар го. Анан аягында ушу жана сиздин эмеңизде Назира Айтбековага да чоң рахмат. Назира Айтбековдун эжем болот, ушу балыкчылыктан. Ошондо сиздин эмеңиз, интервьюңузду көрүп, анан ойлогом да, значит, мээңди оңдо деген ошол сөзү эсиме келди да, значит, мен мээңди оңдошум керек экен деп анан сизге жазылып, дароо эле трансформация курсу ошондо как раз башталып калган экен менин бактыма. Дароо эле жазылып ушу окуп атам да. Анан азыр ошол түшүнбөй атам да, такыр эмнеге депчи. Эми өзүмдү морально даярдайын десем деле ошо түшүнбөй атам да. Может, өзүм
биринчи кыз статуска ээ болуп анан эне статуска ээ боломбу кандай деп эми трансформация жүрүнтүп өзүм диагностика кылыпчы анан ошо сизден да бир аз түрткү жардам сурайын дегем да. Чындыгында бул жерде сиз өзүңүз менен иштегениңиз трансформация курсу чындыгында сонун. Себеби дегенде мага 5 жолу 10 жолу келген разборго катышкандар деле айтышат да, эже бул курс менен өзүбүз менен иштеп, өзүбүздүн ичибиздеги программаны сыртка алып чыгып оңдогон бул такыр башка турбайбы? Бул чындыгында жашоодо көзүң ачылып жашай турбайсыңбы? Разбордо эмне кыласың? Разбор сонун. Разбор чындыгында аябай сонун. Разборду сага сен үчүн элдер жасап коет. Кетесиң, бирок баягы жашай өзгөрүү болот, ушунчалык жашоодо болот. Анан эле мурунку көп нерсени түшүнбөйбүз да. Ошон үчүн курсту дагы, разборду дагы кошсо вообще сонун болот да. Мен анда сизди чакырмакмын. Разборго мен азырынча разбор жасабай эле турам, билсеңиз керек. Бирок мен аркылуу да академияны бүтүп, ошол жактан диплом алып, анан мастер болуп, разбор жасап аткан адамдарга жөнөтөм да. Анткени көпчүлүгү кичине эле 1-2 ай курска кошулуп алып деле бергендер дагы, анткени разбор жасаган ал бизде атайын мастер катары, академия катары разборго даярдайт. Ал жакта көптөгөн нерсе бар, программалар бар, толтура. Туура 3 айда окуйбуз, бирок биздин жумушубуз 3 айлык эмес, жок эле дегенде жарым жылдык. Ошондо дипломду алган, диплому бар, кванттык психологко барыш керек. Мен сыяктуу да. И ошол адам сизге разбор жасаганда тез трансформация болосуз. Анан 1 ай бир нерсени чала бүтүп алды, анан мен мастермен көп нерсе болбойт. Ал адамдар өзүнүкүн өзгөртүшү мүмкүн, бирок бирөөнүкүнө мындайча айтканда акылыбыз жок. Мисалы, мен деле азыр көп нерсени билем, түшүнөм. Мен деле сизди мастер кылып чыгарам дей берсем болот, бирок менин акым жок, анткени бул методика меники эмес. Закон баланса боюнча билесиз, мен акым жок да, бирөөнүн акысын, иннанын акысын тартып алып, мен бирөөнү мастер кылып чыгарган акым жок. Туура мен сизди өзүңүзгө мастер болуңуз деп үйрөтсөм болот, бирок башкаларга эмес. Ошон үчүн эгерде мастер болом дегендер болсо, мен аларды сөзсүз түрдө академияга баргыла дейм да. Менин туура азыр диагностика жасайм сизге. Биздин мээбиз чындыгында биздин жашообуздун 95%-ин башкарат. Ошон үчүн көп нерсеге алыбыз жетпей түшүнбөйт. Мен деген ошончо аракет кылдым, баарын аракет кылдым, эмнегедир болбой атат. Анткени биздин жашообуз биздин колубузда 5% да. 95% көрбөйбүз да. Эң таң калыштуубуз туура. Мынантип ушундай жашоонун түпкүрү менен ар жак бети менен иштегенде анан бизге көп нерсе көрүнүп баштады. Мисалы, сиз капачылык менен иштедиңиз, күнөөлүү сезимдер менен туура. Ата энебиз мамилеси сездик, биягыбыздан жан дүйнөбүз менен сезгенде анан мен жөн эле бактылуу болуп жүргөн турбайбы, көрсө баардык нерсе бул жакта турбайбы деп анан ички дүйнөбүздүн бактылуулугун сезгенде анан кийин жашоо деген биякта турбайбы дейбиз да. Диагностиканын жардамы менен ошол 95%-тин себептерин билсек болот да, бизди башкарган себептерди билсек болот. Анан келбет. Кандай дейсиз? Разборго келбедиңизби? Жок, разборго келдим. Разборго ошо августка жазылгам сизге. Ханзада менин менеджерим болчу, анан кайра сизди азыр пока разбор кыла элек дегенден азыр пока жазыла элекмин. Разборду сиз тем более азыр Ысык көлдө Кыргызстанда экенсиз, жандуу разбор алсаңыз жакшы болмок да. И Москвага барсаңыз деле мастерлер бар, бирок эгерде Кыргызстанда болсоңуз, Кыргызстанда жандуу разборлорго жазылып кетиңиз. Жандуу разбор алганга аракет кылыңыз, кача. Келиңиз анда. Сиз менен чогуу өткөн трансформация курсунун негизинде жасалган атайын академиядан карточкалар бар да, ошолордун жардамы менен жасайбыз көбүнчө. Ниет кыласыз азыр чын дилиңизде. Мен ошол балалуу, эмне себептен балалуу болбой жатканымды билгим келет. Орусча айтканда истинная причинасын билгим келет деп сиз канчалык ниет кылсаңыз, мага ошончолук жардам бересиз. И мен дагы ошо менен биле алам да, анткени сиз азыр мага мындайча бул бир башкача сезилет, конечно, бирок
Сиз экөө сүйлөшүп баштаганда эле уже бири бирибиз менен энергетически да байланышып баштайбыз да. Ниет кылыңыз. Ата энеңиз сизди тайнеңизге канча жашыңызда берген? Негизи мен апамдын боюнда болгондо эле атам таштап кеткен экен да. Атамды көргөн эмесмин. Ошол апам, мамам, тайнем, тайтам болуп бир үйдө эле чогуу жашачубуз. Бирок эмнегедир тайнем менен тайтам мамамды кызганып, мындай жакын, эмоционально жакын турганга, мындай эркелеткенге какой-то мындай разрешение сыяктуу берген эмес да. Меня можно было баловать и всем, но кроме матери ушул сыяктуу болчу да. Мамам мындай алыстан эле көз салып эле үйдүн ичине эле мындай эле жүрчү да. Так чогуу эле жашачубуз. Но именно вот такого прям эмоционального мындай эме жок болчу да, мындай байланыш биздин ортобузда. Жылдыз чындыгында менден дагы азыр карточкаданчы закон иерархия деп чыкты да. Иерархия закону боюнча дагы сен жакшылап бул жерде апа менен мамилени жасап жатканың бул сонун эми апаңдын атынан тайне жака барып көрүшүң керек экен иерархияда. Мындай кылса деле болот да, сен өзүң мисалы 3 бумаганы коюп жазасың. Жылдыздын өзүңдүн апаңдын, мамаңдын атын жазасың, тайнеңдин атын жазасың. Жазып туруп, бирок билбешиң керек, кайсы бумага ким экенин билбешиң. Давай, мен азыр деле билип койсом болот. Терең дем ал, демиңди чыгар. Мен азыр биринчи фигура деп айтам. Апаңдын аты ким? Тайнеңдин аты ким? Мамамдын аты Майрам, тайнемдин аты Батма. Батма Бүбү. Хорошо. Биринчи фигураны кайсы тараптан көрүп атасың? Биринчи фигураны так оң тараптан алдымдан көрүп атам. Оң тараптан алдым аны. Экинчи фигураны? Экинчи фигураны жүрөгүмдөн көрүп атам. Жүрөгүңдөн, Все, көзүңдү ача бер. Сен чындыгында тайнеңе аябай эле жакын экенсиң. Апаң, мама да. Экинчи тайнеңди жүрөгүңдөн көрүп атканың, бул сенин жүрөгүң принадлежит только тайнеңе. Закон иерархиядан сырткары дагы жүрөгүңдөн тайнеңди чыгарышың керек экен. Сен тайнеңе жүрөгүңдү бергенге даяр экенсиң. Это хорошо, бул жакшы, бирок биз тайнебизге жүрөгүбүздү бере албайбыз, билесиң да, анткени биз тайнебизди жакшы көрсөк дагы через маму только. Азыр тайнем жок, каза болгон, 1 жыл мурун каза болгон. Көрдүңчү, тайнең менен сүйлөшкөндө уже готова плакать. Да. Жана неме деген бар го? Бул жашоодон өтүп кеткен адамдарды кой берүү практикасы бар да. Ошо жардамы менен сөзсүз түрдө ыйлап, тайнеңе эмне деген сөздөрдү айткың келсе айтып, тайне мен сизди ушунчалык жакшы көрөм деп практиканын жардамы менен болушунча эмне болуп өтүп кеткен тайне? Канча жашында? Тайнем Кудайга шүгүр 93-кө чыгып каза болду. Бирок последний капли ее было этот кызы, улуу кызы пандемия учурунда ооруп ошо каза болду. Ошондон кийин она себя забросила. Ошондон кийин мындай айтканда кайгыга алдырып эле каза болуп калды десек болот. Эми ажал дечи, конечно, но бирок тайнең экен да, өлүп кеткендечи. Ты жалеешь. Өзүң билесиң, уже түшүнүп калдың, бул жашоодон өтүп кеткен адамдар өзүнүн гана чечимдери менен канчага, неважно канчага чыгат, 90го чыгабы, чыгабызбы,
49га чыгабызбы, неважно канча жашка чыксак дагы биздин душабыздын чечими менен кетебиз, туурабы? Ыраазычылыгы менен кандай кетсек дагы. Сен ошол энергияңдын көбүн тайнеңе берет экенсиң. Тайне, мен сизди ушунчалык жакшы көрөм деп бардык сөздөрдү айтып, ыраазычылыгыңды айтып, сиз мени таштап кеттиңиз деп полный айтып туруп, анан тайнеңди обязательно кой бер, ыраазычылыгыңды айт. Анан сөзсүз түрдө практика жасап атканда тайнеңден жооп сура. Тайне, мен сизди ушунчалык жакшы көрөм. Азыр скорее всего сенде тайнең өтүп кеткенден кийин мамаң менен жакшы болуп атпайсыңбы? Скорее всего мени да тайне уруксаат бериңиз. Мен өзүмдүн мамама барып, мамамдын кызы болгон күндө дагы сизди жакшы көрөм. Менин жүрөгүм сизди жүрөгүм менен жакшы көрөм. Жүрөгүмдү берем, прям. Ой, мен жүрөгүм сен үчүн эмес, нет. Мен сизди жүрөгүмдөн жанагы көп күндөр аябай эркелеткен деп атпайсыңбы? Ошонун бардыгына ыраазымын. Мен сизди ошондой эле жакшы көрөм. Бирок мага тайне уруксат бериңиз, апама барганга уруксат бериңиз. Мен апама кой бериңиз деп айтышым керек да. Бардыгын баарын жасап жаткан сен конкретно эле ошол жака кирип кетишиң керек өзүңдүн полеңе. Ага чейин бир жок дегенде бир 11-13 жолу вдох выдох кылып, конкретно даярданып туруп, анан кийин тайне менен от души ыраазычылыгыңды айтып, ыраазымын деп тайне кийин анан тайне сенин жүрөгүңдө болот. Тайнеңди жүрөгүңөн чыгарып сол жакта болот. Билесиң да, апа? Ооба. Тайне, мен сизден суранам дейсиң, ордуна коесуң, сол жакта апанын ордун бошотосуң дагы, аркага коесуң. Ыраазымын. Анан оң жакта турган апаңдын фигурасын айтасың. Азыр оң жакта, алды жакта турган. Апа, мен тайнемдин кызы катары өзүмдү сезип келгем. Ну, как сизге мен тайнем мага уруксат берди деп, апага барып, анан жана иерархия законундагыдай ыраазычылык айтып, анан апаны да ордуна коюп, апага барып, жакшы көрүп, тайнеге барып. Мен силерге трансформация курсунда өзүңөргө кандай разбор жасаганды үйрөткөнмүн да. Фундаментти бергенмин. Эми ошону эле биринчи, экинчи, үчүнчү, 4-чү, 5-чи модулдан бар, бирден 10-чу модулга чейин аралаштырып туруп өзүңөр каалагандай кылып туруп жасай берсеңер болот. Ошо айтам да, жасай бергиле деп, канчалык жасай берсеңер өзүңөр окшоп. И канчалык жасасак, бизде трансформация да ошончолук болот. Биз кичине эле менен жасап коебуз, анан жок дейбиз. Нет, бул методикада билесиңер, вообще сонун методика да. Анткени биз өзүбүз колдонобуз, постоянно дайыма колдонобуз. Экөөнөн ыраазычылык алып, экөөнөн тең энергия алып дагы ападан. Хорошо, анан Жылдыз, мен сага кеңешим именно ошол бала темасы боюнча сен еще чындыгын менен разбирать этмейин, балага шаг вперед кылыш кыйын, анткени сенде жок, туурабы? Жүрөгүндө место жок балага. Биз балалуулугун жүзү беребиз ага да, жүрөгүдө сүйүүлөрдү беребиз. Ошолор менен жакшылап иште. Азыр мен сага сен менен сүйлөшкөн сөздөрүмдү эсиңе сактап калбасаң, биз түз эфирди жаздырабыз. Кайталап көрүп туруп, анан жазып алып туруп, анан жасай бер. Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Рахмат чоң. Трансформация курсунан да. Макул, рахмат. Так, жакшы угулбай жатат дейт. Ооба, мыжалар да айтылса болот. Бирүүнү чыгып, бирүүнү чыкпай жатат. Разбор. Кечкирип түшүнбөй калгандар, запись сакталат. Кайра башынан запистен көрсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы? Сонун разбор канча турат? Разбор биздин Кыргызстанда чындыгында өтө сонун баада. 5000ден жасага жаңы мастер болуп баштагандар бар, алар 5000ден жасашат, 7000ден жасашат, 10000ден жасашат. Бирок мен азырынча разбор жасабайм. Бирок мага жазсаңыздар, менин директиме же менеджерлериме, алар сиздерди сөзсүз түрдө дипломдуу, мындайча ишеничтүү мастерлерге жөнөтүшөт. Анткени мен жалаң гана өзүмдүн коллегаларым менен гана иштешем.
Так. Мамамды эже дейм деп. Жок, мамабызды эже дебешибиз керек. Мамабызды мама деш керек. Апа дегенибиз, конечно, жакшы. Кандай келиңиздер, дагы диагностика деп жазыңыздарчы. Кийинкибиз. Кана Нью-Йорк. Нью-Йорк. Азыр Нью-Йоркту чакыралы да. Мага запрос жөнөтүп коюңузчу. Нью-Йорктогу кыз. Атыңызды унутуп калдым. Нью-Йорк. Нью-Йорктогу кызды чакырдык эле. Барыңыздар терең дем алып. Демиңизди чыгарып, ниет кылыңыздар, сөзсүз түрдө туш болосуздар. Хорошо. Келиңиздер анда. Так, диагностика. 5-чи диагностика деп жазган тандайлы. Эмнегедир мага 5-чи деген. Биздин менеджерлерибиз жазып атат, диагностика, разбор, консультация, трансформация курсунун консультациялары боюнча ушул номерге кайрылыңыздар деп. Сиздер дагы башталышында кайрылыңыздар. Ушул номерге кайрылсаңыздар, менин менеджерлерим жардам берет сиздерге. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Дина Молдалиева. Дина Молдалиева, сизди чакырам түз эфирге. Дина Молдалиева, даярсызбы? Алло, саламатсызбы? Даярмын. Атыңызды каяктан чалып атасыз, айтсаңыз? Ош шаарынан чалып атам, атым Динара. Сонун. Бизди качантан бери билесиз? Кандай маалымат? Мен сизди ушу 3 айдан бери билем. 3 айдан бери билем. Биринчи жолу Назира Айтбекованын эфиринен баштап көрүп баштап атам. Дайыма эле сиздин өзүңүздүн трансформация курсуңузга катыша албасам дагы, YouTube'дагы салыктарыңызды аткарып жүрөм да. Рахмат. Сонунан да бүгүнкү диагностикага кандай сурооңуз бар? Мен өзүмдү кандай десем, жолумду билейин дедим эле да. Миссиямды мындайча айткандачы. Эмнегедир мындай бир ишти баштайын десем, менде мындай дем күч жок да. Мындай какой-то бирдеке кармап турат да меничи. Мисалы, эмне баштайын дедиңиз эле? Мисалга мен окуп, мындай азыр балам менен мен анан үйдөн эле мындай жумуш аткарайын деп, бизнес ачайын деп, мындай возможностьтор бар, өзүм мындай аракет кылсам кыла алам, бирок токтоп калам да, бир паста элечи, мындай аткара албайм до концачы. Эмне тоскоолдук болот сизге? Колуман келбейт, өзүмө болгон ишеним жок ошойтко дейм да. Колуман келбейт, болбой калсачы деген ойлор келе берет да ар дайым элечи. Анан акчам жетеби, жетпейби, болбой калабы? Мага мындай ишенбей калсачы деп, мындай кандай десем, же бирөөгө өзүм доказать этким келеби? Ушундай эме сезимдер боло берет да, анан кол шилтеп коем, анан сиздин сабагыңызды көрүп алып, аткарып дагы аракет кылып көрөмчү, окуп аракет кылгам дейм, анан дагы эле токтоп калам да. Скорее всего, финансы дагы кармайт го деп ойлойм да өзүмчө. Биз максатты койгондо бүгүн как раз стористен опрос кылдык. Биринчи максатты койгондо биз биринчи орунга эмнени коюшубуз керек? Эмне деп ойлойсуз? Акчаныбы же максаттыбы? Биринчи орунга. Менин азыр максат да, биринчи оюм меники максатка койгум келет да. Бирок сиз этегинде келип эле акчага такалып калып атасыз да.
такалып калам, ооба. Биз максат койгондо эч качан акчага такалбашыбыз керек да. Я ничего не знаю, мен ошол нерсеге жетем деп. Бул жерде көп нерсе каралыш керек. Биз азыр диагностика дагы кылып көрөлү. Да, диагностика дегендер да күтүп турса керек. Тез диагностика кыла алам да. Так, мени сүйлөп койсоңуз, мен 1 саат эле токтобой айтып берем да, азыр көп нерсе таап. Ошон үчүн Мен аябай кубанычтамын сизге ушундай эфирге папа болгонума. Аябай максат кылып жүрчүмүн ушу сизге диагностика папа болсомчу деп. Чындыгында мындай ичиңден бирдекени кааласаң болот экен деп азыр ишенип атам да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн максатты биринчи орунга коюш керек. Келиңиз анда терең дем алып, максатыңызга миссияңызды тапкан эмне тоскоолдук болуп атканын билели. Ошол боюнча. Ата-энеңиз? Атам өтүп кеткен, апам бар. Папина дочка эмессизби? Болчумун да. Канчанчы кызсыз? Эң чоң кызымын. Атамын экинчи кызымын, үчүнчү кызымын, апамдын эң чоң. Атам биринчи турмушунан 2 кызы болгон да. Капачылык, бида эмне биринчи оюңузга? Кандай дейсиз? Мен азыр капачылык деп айтып атам. Капачылык биринчи оюңузга? Капачылык бул мен азыр сразу эле атам оюма келип атат. Капачылык болгондо ошо атам бизди жакшы көрбөйт деген эме келди да. Капачылык, Эмнеге жакшы көрбөйт деп ойлойт? Себеби атам мындай биздин жаштайыбызда жакшы впечатление калтырган эмес. Эмнеге дегенде атам менен апам ажырашкан, анан эме дайыма эле уруш, жаңжал келип кетип, балалык ушундай өткөн да. Анан кийин акырында биз уже до конца мындай ажырашты апам менен атам. Анан биз апам менен калып калдык. Ошо бойдон атам бизге эч кандай жардам эле берген эмес. Полностью апамдын эмесинде, каржысында чукугубуз да. Көрдүңүзбү кандай? Кени мен карточкадан азыр ушунча ушунча болгон карточка тандайын десем дагы мага көрүнүп турган күч деген карточканы болбой эле алдым да. Мен сиздин полеңизге кирем да автоматически эле сиз экөөбүз мындайча биригебиз. Сиздики болушунча азыр чындыгында бар экен. Сиз ыйлап атасыз, мен да ыйлаганга даярмын да азыр почему-то. Чындыгында сиздин күчүңүздүн баары ошол жакка кетет. Эстеген сайын может сизге больно боло берет экен да. Мен сизди чындыгында кино көрсөм деле илей берем да ушинтип жаштапчы. Боль бар да. Кинону көргөндө, жанагындай бир нерсе болгондо ошол больго түк жана бир жериңе ийне кирип кетсе бойло ооруйт. Бир нерсе тийсе эле ооруйт. Ошондой болуп эле сизде ошондой тикенек бар да, жан дүйнөңүздө боль бар. Ошо кандай ситуация болбосун эле сиздин ошонуңузду басыла берет экен. И фокус полностью кайсы жер, полный фокус ошол жакка кетип, и ошол энергиябыз ошол больго кете берет да. Сиз именно трансформация курсуна келген жолдошуңуз менен жашайсызбы? Ооба. Жакшы. Жолдошум менен. Сиздики дагы менен жашабаганга лоялдуулук закону деп коет. Сизде дагы жашооңузда көп ситуациялар болушу мүмкүн да, ошол нерсени кайталайбыз биз көбүнчө. Ооба. Анан ушу менен жашабай эле койсом деп эле жолдошубуз болушунча. Кээде ой келип кетет, баягы мелочный уруш болуп кеткенде.
да, анткени сиздин апаңыз менен атаңыз ошентип урушкан, сиз да ошону кайталай бересиз. Апаңыз менен атаңыз ажырашкан, сиз да ошону кайталай бересиз, аны өзүңүз кабайсыз, билбейсиз да. Биз ата эне биз билбейбиз, көрдүңүзбү? Баардык нерсе ошол сезимде сиздин күйөөңүзгө сиздин күйөөңүз менен болгон урушкандын баардыгы на самом деле сизге эмес, бул ошол чувстволор, сезимдер апага таандык болот да. Биз ошону эле көчүрүп алабыз, анан өзүбүздүн жашообузду эле колдоно беребиз. Ошону биз айтарым, Динара, капачылык өздөрүңүз, алардын жашоосу, алардын гана жашоосу. Атаңыз сизди нерсеге карабастан, апаңыз менен урушту, урушпадыбы, сизди карадыбы, карабадыбы, сизди жакшы көрөт. Мисалы, сиз балаңызды жакшы көрөсүз. Сиз күйөөңүз атаңызды эле жакшы көрөсүз, балаңызды. Эчтекеге карабай жакшы көрөсүз. Мисалы, ооруп калдыңыз, жумуштан колуңуз бошогон жок, карай албай калдыңыз, бирок балаңызды жакшы көрөсүз жүрөгүңүз менен. Ошол сиздин атаңыз дагы жакшы көрөт сизди. Ошондой сиз балаңызды кандай жакшы көрсөңүз, сиздин атаңыз, апаңыз ошондой жакшы көрөт. Ошондой жашоо сүйүү кабыл алыңыз. И ошондон анан сизге келет да. Вот күч бар экен сизде. Просто энергияны сиз ошол ата энеге жумшай берет экенсиз. Капачылыкка. Хорошо? Бирок трансформация курсу ниет кылыңыз. Качан болсо дагы туш келгенге аракет кылыңыз. Ооба, ниет кылам сизге катышканда. Биздин жанагы Ошто акысыз сабактар болот. Ошто жанагы азыр менин ошол менин чөйрөм менен жүрүп эле, анан кийин өзү мастер болуп разбор жасарыбыз бар. Айтсаңар, чакырат сабактарга барып, фигура болуп деле катышып, төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жок болсо, төлөбөй турган варианттарды издеп эле катыша бергиле. Көп нерсени аласыңар, мейли? Ооба, макул эчке. Рахмат, чоң. Ишке ийгилик. Дагы менге ошо разборуңуз сиз өзүңүз менен жолукканга да ниет кылып койгом. Буюрса. Кудай кааласа жолугабыз ишенем. Рахмат эчке. Рахмат. Анда эмесе кийинки кыздарыбызды чакырабыз. Динара, жакшы тур. Рахмат. Бизде оозу турайбыз. Сиз өчүп коюшпу, мен же чыгамбы? Сен өчүн крестик. Сол тарапта, оң тарапта крестик болот. Ошону бассаң чыгып кетесиң. Азамат. Так. Азаматсыздар, диагностика деп жазыңыздар. Жакшылап терең дем алалы. Биз эмне үчүн дем алганыбыздын себеби, биз мээбизге воздух беребиз. Мээге воздух бергенде мээбиз бизди полиге киргизип баштайт. Эгерде биз мээге воздух бербесек, анда бизди полиге тускулдук кыла берет. Ошондуктан сөзсүз түрдө вдох-выдох бизге керек, сөзсүз түрдө. Диагностика деп жазабыз. Почему-то 3. Айзерек Рамазан. Айзерек Рамазан экен. Айзерек Рамазан. Келиңиз, сизди түз эфирге чакырам. Болуп атамбы мен? Айзерек Рамазан. Айзерек, саламатсызбы? Саламатсызбы, Иззатка эже, кандайсыз? Айзерек, атыңыз Айзерек, э? Айзерек. Каяктан чыгып? Ысык Атайдан чыгып. Саламат. Биз кымызга ысык Атай ичип келдик. Топжагына сонун. Кандай максат менен
жогорудагы айымга окшош да мен дагы кайрылып жатканым. Өзүңүздүн запросуңузду айта бериңиз. Негизи эле мен жашоодо жакшы окуп, жакшы жетишкендиктерге жетишип, кичине кезимден ушу мектепти бүткөнгө чейин ошондой бир жакшы ийгиликке жетишкен окуучу катары бүткөм да. Бүткөн ошо мектеп бүтөөр менен эле менин мындай ийгиликтерим жабылып калды да, токтоптчу. Сиздин запросуңуз кандай? Анан ошол максатым азыр 30га деле чыгайын деп калдым. Көп ийгиликтериме мындай кандай десем, максаттарыма жетишпей калдым да, көп максатка жетпей калдым. Ошонун себеби эмне? Кыйнала берем да. Кантип максаттарыма жеткен болот? Эмне үчүн максаттарыма жетпей жатам? Ооба, Кандай негизгиси ошо. Менин суроомо гана жооп бериңиз, мейлиби? Азыр кандай максаттарыңыз бар конкретно? Максаттарым азыр көп эле негизи илим билимге басым кылам да, өзүмдүн саморазвитием. Эң сизге мындай прям жан дүйнөңүздү жандыра турган максатыңыз? Максатым ушу бирөөнү окутуу, мугалимдикке жакынмын да, негизи кичинемден ошол нерсеге жетпей калдым азыр. Мугалим болуңуз керек, бирок мугалим боло алган жоксуз. Боло алган жокмун, окуган жокмун, анан ошол себептен калып кеттим көп нерсе. Эмне үчүн? Кандайча, ким тоскоол болду? Турмуш шарт тоскоол болду. Турмушка чыгып кеттиңизби? Турмушка чыгып кеттим, анан турмушка чыга элек деле окуумдан ташталып калганмын да. Отчисление болуп кеткем. Өзүм бюджетке өтүп, бирок отчисление болуп кеткем, толук окубай өзүм эле. Андан кийин турмушка чыкканмын. Мындайча айтканда, каржы жагынан жетпей калганмын да, даже жол кире жок, окууга бара албай калып кеткенмин да. Анан баягы ызаланып барып, документтеримди жыйыштырып таштап салганмын окуумдучу. Андан кийин майда чүйдө иштерди иштеп жүрүп турмушка чыгып кеткенмин. Ошол ойдон калып кетти да, анан ичимде до сих пор бар ошол ыза, максатка жетпей калган. Канча жаштасыз? 30дамын быйыл. Сонун болуп жатат. Окууңузду улантууга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Мүмкүнчүлүк болуп келди, бирок эмнегедир тартынып эле окуй албай койдум да. 2-3 жыл мурун кайра тапшырайын деп, кайра бала төрөп калып эле ошентип калып кетем жылдачы. Атаңызга болгон кандай капачылыгыңыз бар? Атама деле андай деле капачылыгым жок негизи. Убагында ошо мени окутпай койгонсуңар деген кичине таарыныч болгон, бирок ал калганда эми өзүбүз келишип алганбыз. Сизге бул максатыңызга ушулга чейин жете албай жүргөнгө менин диагностикам боюнча атаңызга болгон капачылык экен. Ушунчалык көп жолу нааразы болгон моменттер болгон окшойт. Менин белим азыр жакшынакай эле отурганмын, уже отура албай калдым да. Бел бул ыраазычылыктын жоктугунан ооруйт да, белчи. Биз дайыма мынтпей койгон, ата мынтпей койгон, тиги тигинтпей койгон, же мынтпей койгон десек эле болду, бел ооруй берет. Анан грыжа болуп, анан мойнубуз ооруп, ыраазычылыктын жок. Мен ата энеге болгон ыраазычылык жок экен. Биздин атага болгон ыраазычылык жок болгондо биз бул жашоодо ордубузду табыш кыйын болот. Анткени үйдүн ичиндеги болгон мамиленин баардыгы көбүнчө апага болот. Ал эми үйдүн сыртына чыгып алып, дагы жумуштарды жасайбыз, жумушка барабыз, же ырдайбыз, же башка жумуш кылганда бул ата жактан келген энергиянын жардамы менен ишке ашат.
Атага болгон капачылык болгондуктан биз капачылык болгондо, атага капачылык болсо, атадан келе жаткан энергияны албай коебуз. Ата айтабы, ата, мен сизге капамын, сиздин бере турган энергияңызды мен албайм. Ыраазымын. Рахмат, албай коебуз. Бул биринчиден. Ал менен сөздү бештеп атаңыздын жакшы жактарын издеп, ыраазычылыкка чыгышыңыз керек. Экинчиден, сиздин азыркы окуй албай калганыңызга өтпөй, окууну уланта албай калганыңыз, бала чакалуу болуп, азыркы жашоо менен, турмушуңуз менен алек болуп кеткениңиздин мунун баардыгы сиздин душаңыздын деп койсом болот, өзүңүздүн ички дүйнөңүздүн деп койсом болот, опыт катары кабыл алышыңыз керек. Опыт катары кабыл. Мисалы менин жашоомдо мындай болгон да. Мен өзүм врач болгум келген. Бирок ал убакта да 97-жылы врач болуш үчүн жылына канча миң сом төлөш керек болчу, и врачка өтүш үчүн дагы канча миң сом берип өтчү. Канча миң сом беришибиз керек. Мен ата-энемдин 5 баласы бар, мен эң чоңу. Акча да беришкен эмес, контрагымда эч ким төлөйм деген эмес, мен ал жака окуй алган эмесмин. Биринчи нааразычылык. Экинчиден, ОШГУга окууга тапшырганмын, анда дагы заочный атап. Мен да мектепте жакшы окуганмын, отличница, жалаң, алтын медаль менен бүткөнмүн, бирок заочный келип, заочный окуп калганы мен үчүн айтпайтына болгон. Анан мен Москвага кетип калганмын. Москвага барып, ал жактан 2004-жылга чейин иштеп туруп, анан 2004-жыл мен ушинтип эле жиберенби, талаалап эле деп туруп, анан Москвага университетке окуга чыкканмын. И ошол жактан 5 жыл 24 жашымда окууну тапшырып, 30га чыкканда университетти бүткөм. 24га чыккам. Бирок мен ошол моментте түшүнгөн эмесмин, что мен үчүн мунун баардыгы опыт экенинчи. Кийин түшүндүм, Кудайым баардыгын өзү эле жайгаштырып эле, өзү эле ордуна коюп коет экен да. Мен ошол жактан бүтүп, университетти именно зато Кыргызстандан бүткөн жокмун, зато мен Москвадан бүттүм. Сиз окууга тапшыра алган жоксуз, окууну улантып кете алган жоксуз, зато үй бүлөңүз бар, бала чакаңыз бар, баардыгына эрте үлгүрдүңүз. 30 жашымда мен университет бүтүп, опыт алып, Кыргызстандан бүтпөсөм, зато Москвадан окудум, үй бүлөнү да курдум. Баарына жетиштим да, мындайча айтканда, жетиштик болот экен да, эч качан кеч болбойт. И сиз деле азыр деле баарын таштап койбостон, зато азыр балдарыңыз бар, үй бүлөңүз бар, и өзүңүздүн карьераңызды эми деле улантып кете берсеңиз болот. Сонун мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эң башкысы атага болгон капачылык менен иштеңиз, ата-энеге ыраазычылык айтыңыз, и карьераңызды улантыңыз. Анткени эртеңки күнү балдар чоңойот, балдар кетет, и биз өзүбүздүн дагы немебизди табышыбыз керек, ордубузду. Мен сизге улантышыңызды каалайм. Түшүндүңүзбү? Айтасыз, рахмат. Рахмат сизге. Келип туруңуз түз эфирге. Баарыңыздарга ыраазымын. Кана эми анда эмесе убакыт баратыптыр. Мен бул жерден азыр буюрса сиздер менен дагы кийинки суббота бизде акысыз практикум болот экен. Суббота күнү болбосо дагы жуманын бир күндөрү жолугушуп, ушинтип акысыз диагностикаларды өткөрүп турам. Келиңиздер, анда суроолорго жооп кылалы. Так, кантип узаткан айым менен байланыш керекпи? Түшүнгөн жокмун. Диагностика боюнчабы? Диагностикага мен өзүм түз эфирден чакырып жатам. Ичкендерге жардам бере аласыңарбы? Ичкендерге кантип жардам берсек болот? Ичкен адам эмне үчүн ичет? Ичкен адам энергия жетишпегенде жана бул жашоодогу ордун таппаганда ичет. Мисалы эркектер ичет, көбүнчө эмне үчүн ичет алар? Алар аялдан энергия алып жашашат. Эркектер күйөөлөрүбүзгө биз энергия беребиз, балдарыбызга энергия беребиз, туура? И күйөөлөрүбүз бизге берет. Апасынын энергиясы жетишпегенде эркектер ичет, аялынын энергиясы жетишпегенде эркектер ичет же башка аялдарга барып аялдын энергиясын издешет. Негизги эле эркектердин, ичкендердин проблемасы бул энергия. Иерархия законун туура коюш керек. Же разборго келсе болот. Разборго келип ичкен адамдар өздөрүнүн акчасын өздөрү төлөп,
же ичкен адамдын улуу адамдары жардам бериш керек, кичүү адамдар жардам бере албайт. Разборго келип бир эмес канча жолу экенин айта албайм точно, бирок разбордун жардамы менен таштаса болот ичкиликти. Дагы сурооңуздар болсо жазыңыздар, мен жооп берем. Сахалинден салам. Саламатсызбы? Сахалин чыгып атат, азаматсыздар. Мен жакшылык болуп жатамбы? Бул жердегилер жакшы болбой атат дейт. Так. Кана сурооңуздарды жазыңыздарчы. Азаматсыздар. Сизге бекемден соолук каалайм. Ыраазымын Чынара. Сенден 9000 сомдукту окусак өзүбүзгө разбор кылып калабызбы дейт. Эгерде 9000 сомдук курсту сатып алып, трансформация курсун өзүңүздөр менен жакшылап практиканы өтсөңүздөр, ал жакта мен разбордон алган практикаларды кошконмун. В основном разбор ал жакта өзүңүздөргө диагностика жасаганды үйрөнүп туруп эле разбор жасай берсеңиздер болот. Мен турмуштан жаңылдым, сынып калдым, тура албай жатам. Эмне үчүн сындыңыз? Турмуштан жаңылдыңыз. Эчтеке болбойт. Жаңылбаган жаксы, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Өзүңүздүн катачылыгыңызды кабыл алыңыз. Бул дагы сизге опыт катары керек болгон. Эч качан өзүңүздү сындырып, жөн эле жашооңузду өткөрбөгөнгө аракет кылыңыз. Анткени Кудайым бизге жашоону бир гана жол берген. Туурабы? Хоббимди кантип тапсам болот дейт. Хоббиңизди өзүңүздөн сурасаңыз, тапсаңыз болот. Эмне жагат сизге? Өзүңүздөн сураңыз. Мага эмне жагат? Эмнени каалайм мен? Кызганчаактык кайдан келет? Кызганчаактык бул ата-эненин сүйүүсүнүн жетишпестигинен болот. Мисалы, бир туугандар көбүнчө урушат. Биздин балдарыбыз көбүнчө урушат бири-бири менен. Эмне үчүн урушат? Апанын көңүлүн өзүнө бурдуруш үчүн. Биз көбүнчө кичинекей балдарды жакшы көрүп алабыз да, чоң балдарды жакшы көрбөйбүз. Чоң балдарга сүйүүнү бербей коебуз, чоң балдар кичинекейди урат. Анткени биз кичинекейге сүйүүнү бере беребиз да, чоң балдарга бербей коебуз. Ошонун айынан ата-эненин сүйүүсүн талашып, давай сага апам сүйүүнү берди, мага бер деп оюнчук талашкандай талашышат. Ошон үчүн ата-энеден алыш керек сүйүүнү, бир туугандан эмес. Ошондон пайда болот. Так, миссияны кантип аныктасак болот? Коркууну кантип жеңсек болот? Коркууну биз кимден алганбыз? Ким коркутчу эле? Ата-энеңиз коркутчу беле, чөйрөңүз кимден алса, ошол адамга беришибиз керек. Күйөөм менен мамилем жакшы эмес, ар айда эле уруша беребиз дейт. Күйөөңүз менен мамилеңиздин жакшы болбогону бул сиздин ата-энеңизге тиешелүү. Жана кандай пайда аласыз күйөөңүз менен урушканда? Биз күйөөбүз менен эмне үчүн урушабыз? Удалить. Эмне үчүн сиз аккаунтуңузду удалить деп жазып алдыңыз? Эмне үчүн? Эмне үчүн өзүңүздүн атыңызды жазбайсыз? Удалить деген аккаунт болбойт. Бул өзүңүздүн аккаунтуңуз менен чыгышыңыз керек. Жок кылыш керек деген сөз да бул, туурабы? Апаңыз менен иштешиңиз керек. Карыздан кутулуу үчүн эмне кылуу керек? Карыздан кутулуу үчүн биринчи диагностика жасатышыңыз керек. Анан себебин билесиз. Анткени карыз бул ата-энеге болгон карыз, күнөөлүү сезим болот. Ошон үчүн деле биз карыз боло беребиз. Сол кулагымдан шум боло берет. Көп врачка кайрылдым, бирок билишпеди диагнозун. Эмнеге шум кетпей жатат психология боюнча? Шум сол тарапта болсо, демек бул апага тиешелүү. Апаңыз тарапта, апаңыздын кулагында шум бар беле? Ошого караңыз. Эмнени уккуңуз келбей жатат? Эмнени уккуңуз келбей шумду пайда кылып атасыз? Ошол боюнча дагы иштеп көрүңүз. Мен көп нерсени кабыл ала албайм. Эмнеге? Анткени сиз өзүңүздү, биз эмне үчүн чөйрөнү кабыл ала албайбыз? Эмне үчүн? Чөйрө бул биздин күзгүбүз. Биздин чөйрөбүз мында көп күзгү деп элестеп тура берели. Мына чөйрөбүз бүт күзгү. Мына бир үйдүн айланасы полный күзгү болгон. Үйгө кирдик. Өзүбүздү карап атабыз. Күзгүдөн караганда өзүбүзгө кандай мамиле жасайбыз?
Сразу эле айтабыз, чачым мындай экен, көзүм мындай экен, ноозум мындай, анан колум мындай деп өзүбүздү кабыл албай эле сразу претензия кылып баштайбыз. Өзүбүздү кабыл албайбыз. Ошол эле нерсе сыяктуу эле биз чөйрөдөн дагы өзүбүздү кабыл албаган нерсени көргөндө эле биз чөйрөгө претензия кылып баштайбыз. Ошол сыяктуу эле көп нерсени кабыл албайбыз. Өзүбүздү кабыл алсак, прям өзүбүздү эртең менен туруп анткен бойдон күзгү барсак деле, ой, какай, ой, мынча мен сулуумун, мынча менде баары жакшы десек, анда биз баарын кабыл алабыз жашоодо. Ошондуктан өзүбүзгө болгон сүйүү жана өзүбүздү кабыл алуу менен иштеш керек. Бирок бул нерсенин баары бизге ата-энеден, бала чактан келет. Ошол жака баш керек. Тамыр ошол жакта. Менин энергиям жок, эмне кылсам болот? Смотря сизге энергия эмнеге керек. Сизди жандыра турган максат болсо, анда энергия келет. Ата-эне менен болгон капачылык, таарынычтар жокпу? Ошолорду көрүш керек. Ошолорго аябай энергиянын таасири ошол жактан да. Энергия ата-энеден келет. Эгерде ата-энеге капачылык жок болсо, күнөөлүү сезимдер жок болсо, анда ата-энеден энергия келип турат. Жана ата-энеден алган энергияны биз алдыга көздөй жөнөтөбүз. Максат алдыбызга бизге тиешелүү максат болуш керек. Ошондо энергия бизге тияктан канчалык көп келип, алдыга канчалык көп кеткен сайын энергия деле суу сыяктуу тияктан келет, бияка кетет. Тияктан келет, ата-энеден келет, максатка кетет. Ата-энеден келет, максатка кетет. Бирок ошонун ортосунда өзүбүздү толтурушубуз керек энергия. Онкологиялык ооруга жардам бере аласыңарбы? Онкологиялык ооруга кандайча жардам? Бекер онкологиялык ооруга бекер жардам бергенге болбойт. Эгерде разбор десеңиздер, анда разборго акчасын төлөп катышсаңыздар болот. Онкологиялык оору болобу, башкача оорулар болобу, булардын баардыгынын тең сөзсүз түрдө выгодасы болот. Көбүнчө онкологиялык оорулар булар капаатчылыктан пайда болгон, өзүнө внимание керек болгон оорулар онкологиялык ооруну алып келет да. Мага внимание жетишкен жок. Вот мен онкология оорусу менен оорудум. Хорошо, сейчас. Мен бүтөйүн, ооба, бүтөйүн анан да. Мени карашкан жок. Вот мен онкология менен ооруп калдым дегенде баары онкология деп элдин баары көңүл бурат дагы бизди жебететип баштайт. Ошон үчүн биз онкологиялык оору менен ооруйбуз. Максатты туура коюу боюнча айтып бериңизчи. Максатты туура коюу боюнча 26, 27, 28 августтагы марафондо, акысыз практикумда кеңири айтып берем. Мен сизди ошол практикумга чакырам. Келиңиз. Ажырашкан эмнеден болот? Ажырашкан бул лоялдуулук закону таасир этип, ата-энедин жашоосун кайталайбыз, жогоруда айтып өттүк. Ажырашкан бул өзүбүздү кабыл албай, күйөөбүздү кабыл албай, аялыбызды кабыл албай, себептери ушунчалык көп болот. Ойлойбуз, бул күйөө менен ажырашсам эле менин жашоом жакшы болуп калат, мага жеңил дейбиз. Жок. Биз канчалык ажырашкан сайын андан да көп стресс алабыз дагы, андан бетер жашообузду кыйындатабыз. Ошон үчүн ажырашпай болушунча үй бүлөнү сактап калганга аракет этишибиз керек. Чоң рахмат Саткан айым, ишиңизге ийгилик. Асель Бектемирова, ыраазымын сизге. Психикалык ооруга жардам бере аласыңарбы? Разборго келсеңиздер, жардам бере алышыбыз мүмкүн. Бирок азыр мен ушул убакта разбор жасаган жокмун, бирок биз аркылуу разборго келсеңиздер болот. Ошто разбор кай жерде болот? Биздин менеджерлерибизге жазсаңыздар, сиздерди каякта болгон адрестерин, телефондорун бүт баарын жазып жөнөтүшөт. Баардыгы биздин менеджерлер аркылуу. Биздин директке номериңиздерди калтырсаңыздар, сурооңуздарды кошуп, мен номериңиздерди менеджерлериме берем. Менеджерлерим сиздер менен байланышып, толук маалыматты беришет. Үйлөнүш керек болуп жатат, дейт Айбек. Үйлөнүш керек болуп жаткан болсо, жакшы максат. Бул максаттын үстүнөн иштесеңиз болот. Мисалы, менде бир бала болгон, үйлөнүш керек боюнча, үйлөнүү боюнча разбор жасаткан, акча боюнча разбор жасаткан, жана ошол максатына тез эле жеткен. Өзү каалаган, өзү сүйгөн кызга үйлөндү. Разборго келсеңиз болот үйлөнүү боюнча.
Мен оор депрессиядамын, жан дүйнөм кыйналып, оор абалдамын, жардам сурайм. Молодец, спасибо. Депрессияда болсоңуз, сиз разборго келсеңиз болот. Анткени депрессия бул ата эненин сүйүүсүн толук албаганда, энергия толук болбогондон болот. Карыздан кутулуунун жолу барбы? Жолу бар. Диагностикага келиңиз, сөзсүз түрдө. Разборго качан кантип катышсак болобу дейт. Разборго катышсаңыз болот. Нану бальзам Жалалабад биздин менин директиме разборго качан катышсам болот деп жана сурооңузду жана телефон номериңизди калтырсаңыз, сизге сөзсүз түрдө менеджерлер жардам берет да, сизди жөнөтөт. Самодисциплинага кантип отурабыз? Самодисциплинага отуруш үчүн бизде сөзсүз түрдө максат болуш керек, анан үйрөнүшүбүз керек ошону. Биздин мээбизди бир нерсеге 21 күндөн өдө жасагандан анан үйрөнөбүз. 21 күнгө чейин биз үйрөнө албайбыз. Анткени, мисалы, эртең менен турабыз. Мен эртең менен туруп тишими жууйм деп вообще ойлонбойбуз. Эртең менен турабыз, как положено, бетибизди жуйбуз, колубузду жуйбуз, тишибизди жуйбуз, кетип калабыз. Эмнеге? Анткени биз бала чагыбыздан ошого көнгөнбүз. Дисциплинага уже бала чактан түшкөнбүз. Азыр деле бир нерсени күндө жасай берсек, даже ойлонбосок деле ошол нерсени барып эле ошол жерден алып эле, мисалы, чай кайнаткан чайникти бир жерден ала турган болсок, ал жерден өзүбүз эле ойлонбой, колубуз өзү барып эле ошол чайникти ошол жерден алып эле сууну куюп эле немени басып коет. Кнопканы. Анан биз байкабай эле калабыз өзүбүз жасап атканыбызды. Ошол сыяктуу эле өзүбүздү дисциплинага түшүрүш, ошол дисциплина менен 21 күн минимум иштешибиз керек. 30 күн иштеп койсок, бизде жашоо өзөгү боюнча ошондой сабактарды өткөнбүз. Өзүңүз эле күндө эртең менен туруп же ошол дисциплинага түшөсүз. Сөзсүз түрдө убакыт керек ага. Эрк керек. Критика көтөрө албам, агрессивный болуп кабыл алам. Эмнеге? Критика көтөрө албаганыңыздын себеби сизди ата-энеңиз көп критикалашы мүмкүн, күнөөлүү сезимдерди көп коюшу мүмкүн бала чагыңызда, көп күнөөлөшү мүмкүн, көп кыжаалат болгон болушуңуз мүмкүн, көп сизди урушкан болушуңуз мүмкүн. Ошондуктан сиз азыр деле критика сиз үчүн мындайча айтканда боль да, больно. Сизди критикалайбы, сизге сразу больно болуп кетет. Ошол нерселерден, капаатчылык сезимдерден, күнөөлүү сезимдерден болушунча арылганга аракет кылыш керек. Ыраазычылык, иштериңизге ийгилик, рахмат. Саламатсызбы канча? Ош шаарына качан келесиз? Ош шаарына барарым пока белгисиз, бирок буюрса барам. Миссияны кантип тапса болот? Айттык, миссияны табыш үчүн биз сөзсүз түрдө ата-ана толук кабыл алышыбыз керек. Адамды унутуу үчүн кандай техникаларды кылсак болот? Адамды мисалы унутуш үчүн, мисалы бир жигит менен сүйлөштүк, ал жигитти унута албай жатабыз, туурабы? Эмне үчүн ал жигитти унута албай жатабыз? Мен мисалга жигитти айттым. Биз апабызга болгон сүйүүнү ошол жигиттен алгыбыз келет да. На самом деле ал сүйүүнү биз апабыздан алсак болот. Апабыздан ал жигитти ордуна коюп туруп, ошол жигиттен ала турган сүйүүнү айтышыбыз керек. Апа, мен азыркы убакта адашып, ушул жигиттен сизден ала турган сүйүүнү алгым келип атат. Азыр эшикти жапкан да. Акырын. Апа, мен сизден суранам, мага сүйүүңүздү бериңиз деп туруп ападан сүйүүнү алсак, анан ал жигитти кой беребиз. Эмне себептен иштеген жумушуна кош көңүл мамиле кылам, жасагым келбейт, кандайдыр бир ишенбестик ишке ашпай тургандай боло берем. Иштеген жумушуңузга кош көңүл мамиле кылганыңыз бул сиздин өзүңүзгө болгон сүйүүнүн жоктугу, ишенбестиктин жоктугу, ишке ашпай турган бул ишенбестик, ушулардын баары эле себепкер сизге. Өзүбүзгө ишенсек, өзүбүздү сүйсөк, бизде толук ишенич болот. Карыздан кутулуунун кандай жолу бар? Сизди диагностикага келиңиз демекмин. Урушканда эркек чөгөбү же аял чөгөбү? Урушканда эркек чөгөбү же аял? Урушканда экөө тең чөгөт да. Эркек сүйлөп көбүнчө эркектер азамат болот да. Мен эркектер ушунчалык көп жерден суктанам, анткени эркектер көп нерсени жүрөгүнө жакынына кабыл албайт.
алар көп нерсени унутуп коюшат. А биз болсо эркек аял киши кичине бир нерсе болсо эле баарын өзүбүзгө жүктөп алабыз да, анан көтөрүп жүрө беребиз кыйналып. Европага виза тапшырдым, бирок ар кандай себептер менен 2 жылдан бери ашып жатат. Визамды ала албай жатам, Европага кете албай жатам. Эмне кылсам болот? Демек, сиздин Европага баргыңыз жок да, ошон үчүн кете албай жатасыз. Өзүңүздү Европада жүргөнүңүздү элестетиңиз. Ата энеңиз тараптан сизди кое бербей жаткан бир себептер болушу мүмкүн, ошону карап көрүңүз. Жаңы жашоодон коркуп жатам, бирок ушул жашоом да жакпай жатат. Точка А, точка Б. Элестетип көрүңүз. Жарым жылдан кийин сиз жаңы жашооңуздасыз. Кандай? Жарым жылдан кийин сиз эски жашооңузда жатасыз. Сизге кайсыңысы жагып атат? Ошого жараша тандаңыз. Тартынуу эмнеден болот? Мисалы, жеке иш куруудан. Тартынуу бул ата энебиздин бизге бала чагыбыздан көп нерсеге уруксат бербегендиги. Эмнеден тартынабыз? Мисалы, биз кичинекей кезибизде, азыр балдарды айта турган болсок, мисалы, иш кылганга кирише беришет да, балдар, кичинекей балдарчы. Тамак жасап атсаң келип, тамакты мен дагы жасашам. Бир ишти жасап атсаң, мен дагы жасайм дей беришет. Мисалы, нан жаап атсаң, нан жабам деп камырыңа келип мычкып кетет. Кир жууп атсаң, мен дагы кир жуйм деп келип, кириңе колун салып ийет. Чай куюп атсаң, чайды чайнекти көтөрүп жөнөйт, ысык экенин билбейт да турап. А биз ушул убакта эмне кылабыз? Ысык, этет да колуң күйгүзөсүң. Же кир жууп аткан болсок, колуң суу болот деп баланы кирге жакындатпайбыз. Камырды нан жасап аткан болсок, колуң камыр болот деп балага колуна камыр жасап атканда колу камыр болот деп деле биз балага кармата бербейбиз да. Жумуртка, мисалы, столдун үстүндө бир иш кылып аткан болсок, чачасың, тигини жасаба, муну жасаба дей беребиз. Ошонун баардыгы жашоосунда это бизнес. Ошонун баардыгы бала чоңойгондо ошол иш. Бала кичинекей кезинен колу булганса, эчтеке болбойт. Колу суу болсо, эчтеке болбойт. Жасайм дейби, бериш керек балага. Чайнекти куям дейби, карматыш керек. Туура этиятташ керек, конечно, күйгүзбөш керек, бирок жана чайнекти куйдуруп көрүш керек. Кир жуйм десе, колуна карматып, сууну төгөбүз. Зато эмне кылыш керек? Жана процесстен өтүш керек ал бала. Камыр жасайм дейби, камырды кармап, булганып, прям жана процесстен ошол бала рахат алып сезиш керек ошону жасап. Бул келечекте баланын жасай турган иши. Ошол нерсени биз бала чакта пайда болуп, бала чакта фундамент курулганын билбейбиз, анан кийин чоңойгондон баштап анан жасабайсыңбы сен? Сен эмне үчүн камырды унуттуң деп анан кийин чоңойгондон баштап, эмне үчүн кир жуубайсың деп туруп балдарды заставлять этебиз. Бирок кичинекей кезинде өзүбүз фундамент жасап атканда фундаментке кошпой койгонбуз. Фундаментте жок. Анан чоңойгондон кийин талап кылып атабыз да. Ошон үчүн балага кичинекей кезинен баштап үйрөтүшү, заставлять этпеш керек, бирок бала өзү жасайм деген нерсени биз беришибиз керек. Азыр биз уже көп нерсени түшүнөбүз, психологияны билебиз, бизде көп маалыматтар бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Биз баардыгын балдарыбызга берип үйрөтсөк, балдарыбыз жасайм деген нерсени ката кетиреби, төгөбү, чачабы, туура эмес жасайбы үйрөнсө болот. Акырындан ошол балдарыбыз анан барып анан бизнести да жасап атканда колум күйөт деп коркпойт, колум суу болот деп коркпойт, колум булганат деп коркпойт, жасай берет. Көрдүңүздөрбү, бизде кандай нерселер бизде балалыктан келет. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Сурооңуздарга ушунчалык жооп бергенге каалоом бар, бирок мүмкүнчүлүк жок. Азыр менде бир аздан кийин трансформация курсундагылар менен жолугушум болот. Эмнеге семире беребиз дейт. Семирүү бул биздин жашообуздагы бир нерседен өзүбүздү коргогонубуз болот. Эмнеден коргоп жатасыз өзүңүздү? Эмнеден тартынып, эмнеден өзүңүздү коргоп, бир нерсени биз корккондо бир нерсеге бекинип алгандай да, эмнеден бекинип жатасыз? Ошонун себебин билсеңиз болот. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Келип туруңуздар, түз эфирге катышып туруңуздар. Мен баарыңыздарды буюрса боло турган 26, 27, 28 августагы ийгиликтүү жашоо практикумума чакырам. Келиңиздер.
жана тааныштарыңыздарды Instagram каналында, Telegram каналында болот, Instagramда жана Telegram каналында болот. Келиңиздер, барыңыздарды күтөм. Мен барыңыздарды жакшы көрөм, барыңыздарга ийгилик каалайм.